Қытайлық Huawei компаниясы Google'дан тақыр эле четтетилди. AQS'нын буйругу менен алардын Android телефондору кара тизмеге кирип, туңгуюкка түшкенди. Буга чейин соода согушу катары каралып келген бул маселе эми технологиядагы ири кансыз согушка айланып, дүйнө жүзү боюнча миллиарддаган кардарларга залакасын тийгизиши мүмкүн. Кытай дүйнөдөгү эң кубаттуу экономикага айлангысы келет. Ошондой эле технологияда үстөмдүк кылууну каалайт. Бул тууралуу Made in China 2025 аттуу планында айтылат. Бирок АКШ муну токтоткусу келип, Кытайдын технологиядан тартып, тамак ашка чейин наркы $200 миллиард тете болгон товарына тарифтерди 2 эсе көбөйтүп койгон. Кытай бийлиги буга кандай жооп кылары азырынча белгисиз. Президент Си Цзиньпин АКШнын мазактоосуна багынып калгандай көрүнүүнү каалабайт. Бирок экономикалык байланыштардын такыр үзүп салуу бизнес үчүн жаман. Андыктан Бейжин АКШнын $60 миллиард тете товарына салыктарды жогорулатып койду. Кытай керектөөчүлөрү башкаларга караганда көп жабыркабайт. Мисалы, Huawei телефондорунда кытайлыктар Google тиркемелерин ансыз деле колдонбойт. Буга ичак эле тыюу салынган. Трамп муну акыйкатсыздык деп ойлойт. Кытай бизнестери эми жагдай начарлайт деп камданып, жаңы шартта иштеп кетүү үчүн жаңы технологиянын үстүнөн иштөөдө. Ошентип алар АКШ жана башка өлкөлөр тараптан обочолонуп калган жагдайга даярдык көрүүдө. Президент Трамп Кытайдын биринчиликке чыгышын каалабайт. АКШнын айтымында Huawei коопсуздук көйгөйүн жаратууда. Huawei'дин жабдыгын алсаңыз, Кытай өкмөтү ал аркылуу сизге байкоо жүргүзөт дейт АКШ. Бирок жагдай мындан кыйла татаал. АКШ дагы дүйнөдөгү супер күч болгусу келет. Трамп үчүн Кытай менен соода дефицитин кыскартып алуу жеңиш деп эсептелмек. Ал үчүн Бейжин америкалык бизнестердин Кытай рыногуна келүүсүнө бөгөт койгон абалды өзгөртүшү керек. Google Кытайда колдонулбайт деп айтканыбыз эсиңиздеби? Кытайда Huawei телефонунда Google'дын картасы ачылбайт. Анын үстүнө Трамп америкалык компаниялардын баалуу технология маалыматтарын жаңы талапка ылайык Кытайга беришин каалабайт. Эки супер өлкө тирешип калды. Тарифтер көтөрүлүп жатат. Биринин да чегинейин деген ниети жок. Ал арада баалар өсүп жатат. Nike жана Adidas сыяктуу ири фирмалар биринчи кезекте жарды тургундар жапа чегет деп эскертти. Бирок мурунку соода согуштарынан айырмаланып, жаңы доордо технологиянын ролу өтө зор. Бирок эки өлкө тең бир нерсени эңсөдө. Бул дүйнөдө биринчиликти ээлөө.